Балдардын майрамы Балыкчы шаарында да жогорку уюшкандыкта оюн зоок концерттик программалар менен өткөрүлдү. Айрым кайрымдуулук уюмдары, шаардагы активисттер балдарга бекер бал муздак, оюнчук таратып майрамдык маанай тартуулашты. Бул жерде жергиликтүү бийлик тарабынан жакшы маанайда ушул балдар үчүн, балдарга арналган иш-чараны абдан мындай бир жогорку деңгээлде десек болот. Себеби балдардын көңүлүн көтөрүү, бул балдар биздин келечегибиз, балдар биздин намысыбыз, балдар биздин мындайча айтканда келечек муун, ушул кыргыз элибизди, байлыгыбызды ушул келечек муунга өткөзүп берүүдө эң чоң бир ар бир инсандын милдети деп эсептейм. Ошон үчүн бүгүнкү күн менен учурдан пайдаланып жалпы биздин бөөктөрүбүздү куттуктап кетмекчимин. Сиздер бар, биздин келечек муун бар деп эсептейбиз. Себеби биздин ар бир балага берген тарбия, бул ата эненин берген тарбиясы, бул биздин мамлекетибиздин келечегине кам көрүү деп эсептейм. Ошондой эле аз камсыз болгон, дубаса майып ата энелери жок балдарга дегеле жардамга муктаж наристелерге Балыкчы шаарынын администрациясы бардык жетекчилик тарабынан ар түрдүү жардамдарды көргөзүштү. Ушул Балыкчы шаарында мына бүгүнкү күндө ушул жаңы ачылган парк экен. Былтыр биздин мекендештерибиз, Америкада иштеп жүргөн мекендештерибиз былтыр ушул жарымын ачкан экен. Быйыл мына жарымысын ачып, бүгүнкү күндө Балыкчы шаарынын тургундары ушул балдары менен келип мына сейилдеп бүгүн майрамдап жатышат. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошол биздин мекендештерибизге ушул Америкада эмгектенип, өзүнүн салымдарын бул жака патриоттук сезимин ойготуп, ушул жака салым кошкон ушул биздин мекендештерибизге ушул өзүмдүн атынан, министрликтин атынан чын дилимден ыраазычылык билдирип кетким келет. Жалпысынан 1-июнь жаш бөбөктөргө камкордук күнү. Кыргызстанда жаңы төрөлгөн наристелердин саны жыл сайын өсүп, көп бала төрөгөн энелер көбөйдү. Ушу биздин кичинекей балдарыбыздын ден соолуктары бекем болсун, келечектери кең болсун, ойлогон ой максаттарына жетсин демекчибиз. Ушу биздин кичинекей бөбөктөрүбүзгө мээримин төгүп карап жаткан ата энелерге, бала бакча мугалимдерине, мектептин мугалимдерине баарына терең ыраазычылык билдиребиз. Балдарыбыздын келечеги кең болсун, ар бир бала өз ойлогон ой максатына жетсин. Ар бир бала шык жөндөмү, таланты менен жаралат. Аны ойготуу, өстүрүү керек. Ата эненин, тарбиячынын мээримине, сүйүүсүнө бөлөнгөн балдар акыл эси жеттик, күйүмдүү, шыктуу болуп чоңоюшат. Ошондуктан балдарыбызга көп убактыбызды арнап сырдаш бололу. Жезгүл Сатаева, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Скөл маалымат кызмат үчүн.